Assalamu alейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта таласта өткөн райондор аралык мелдеште ким чемпион болду? Ынтымактын оюнчулары Нуржан Мелисбек уулу менен Кушчубай Илис уулуна кимдер кандай белек берди? Алдыда айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 28 январь күнү Айтматов районунда Талас облусунун райондор аралык шериненин 3-чү оюну болуп өттү. Анда Манас району чемпион болду. Финалдык беттеште Манас менен Талас кызыктуу оюн көрсөтүштү. Негизги убакыт 1-1 эсебинде жыйынтыкталып, кошумча убакыт ойнотулду. Анда Өмүрбек Эсен уулу алтын улакты таштап, Манас районуна чемпиондукту алып келип берди. Айбек Генжешев ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинен которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Дал ушул турнирдин жүрүшүндө ынтымактын оюнчуларына белектер берилди. Ынтымак командасынын мурдагы жетекчиси Асхат Искендеров жана ошондой эле Байыш Акматбек уулу Нуржан Мелисбек уулуна легендарлуу Каракуш аргымагын белек кылды. Күлүк кут болсун, легендарлуу аргымактар, легендарлуу улакчыларда болсун. Белгилей кетсек, Нуржан Мелисбек уулу Каракуш менен өтө көп жыл убакыт ойноп, мыкты тандем түзгөн. Сыймыгы Талас элинин намысына чаап жүргөн агабыздын бир сөзүн эки кылбай, башка жака чабам дебей, контракт оюну жакшы көтөрүп, ынтымакка келгенде да Дастан Асбекович адебиске айтып, ошо экөөңө бирден машина подарка кылган. Мына эми дагы ушундай көп ийгиликтер боло берсин экен. Сага бекем денсаулык. Кудай жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Ушинтип элдин батасын алып, Таластын намысын эмес, Кыргызстандын намысына чаап жүрөт экен. Кара кут болдуң. Мен ойлойм, бул мындай болдуң десең, бул деген легенда. Бул сен ертең чөп салсаң, жем берсең да, дагы оюндарын эстеп, сусу барсаң да эмит, Кудай көрсөтөйт, кийинки жерге чабасың, калган өзүң билесиң. Сенин негизгиси сага подарка бул жок болбосун. Кой чабалар болсун. Карадоого, Каракуш. Мыкты инсандарыбызды карабызда эмгегин баалап, кадырлап, Нуржан мырзага өзүнүн баягы жакындар болуп жүргөн Каракуш аргымагы. Чабан дези менен аргымага айкалышкан эки. Ошондой эле 2024-жылдын эң мыкты улакчысы, ынтымак командасынын мотору, жекеме-жекенин чебери Кушчубай Илис уулуна темир тулпар спринтер белек кылынды. Сырдамай жок. Так эми, анда эмесе мына бүгүнкү иш-чараны ачып берген жалпы жетекчилик тарап баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ордун ала берсеңиздер болот. Так эми, анда эмесе бүгүнкү Улуттук оюн көктөрү, талпыны ойнойт көктөрү. Кара Бура районунун экс жетекчиси Байыш Акматбек уулу Талас облусунун Көк Бөрү федерациясынын президенти Эрлан Абдыкапаровго күлүк мингизди. Эмгегин баалап, баңазалап, мына бүгүн чыйырып каржы аткан Эрлан Уланович мырзага караңыздар. Кандай керемет аргымакты өрөөнүп атат өзүнүн ат жабдыгы менен. Жашасын Эрлан, ишиңе ийгиликтер болсун. Сүрбөгө чепкени менен айкалышкан Эрлан мырза күттүү болсун. Манастын ак куласындай эле аргымак экен. Караңыздар. Баракелде Эрлан. Болсун, ушул күнүң кут болсун.